13-декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген күн деп белгиленген. Сиздерди Кара Суу район администрациясынын жана өзүмдүн атымдан байрамыңыз менен куттуктаймын. Сиздерге ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк тынчтык, ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Бул кечени Исмаил Ата фонд тарабынан уюштуруп берип жатат. Жакшы эс алып, көңүлдүү отуруп кетиңиздер. Урматтуу биздин бир туугандарыбыз, баарыңыздарга биз да Аллах Тааладан жакшылык тилеп дуа кылабыз. Ошону менен бирге бүгүнкү ушул иш-чараны уюштуруп, мүмкүнчүлүгү чектелген бир туугандарыбызга жардам берип, ушундай жардам колун узатып келип аткан Исмаил Ата фондуна, анын жетекчисине, бүгүнкү келген мына өкүлү Дурусбек мырза, сиздерден Аллахым ыраазы болсун. İşlerinizlerge ийгилик берсин. Ушул жердеги бир туугандарыбыздын ыраазылыгы, көңүлү менен көп жакшылыктарга жетишти Аллахым насип этсин. Сиздерди Исмаил Ата кайрымдуулук фондунун өкүлү катары, Исмаил Ата фондунун президенти Русланбек Исмаилович Матраевдин атынан ар бириңерди чын жүрөктөн куттуктап өттү. Ошол пилоттук проекти ушу макул мыйзамдар менен чогуу алып барабыз. Буюрса, эмдиги жылдан баштап уже буну ишке ашырышыбыз керек. Ар бир ошо жадандарган компьютерный грамматика керек болсо, компьютерный грамматика жагынан окутуп, азыр программирование дегендер өтө популярный, ошолорду дагы үйрөтүп, да мүмкүнчүлүк чектелгендер. И ошолор бир кесипке ээ болуп калсын дегенбиз да. Kademilerge minnetle razıma Allah'a razı olsun kademilerge. İlahim hiç kaçan bize Hudayım nimeler mihir akabetten hiç yaşam kamil bilmesin. Minnetle şükür kılamam. Birinci fondumuz meşe İsmail'e fondları İlahim Kara Suu rayon barcha inson mana san'atkorlarim, barcha hokimiyatlari, barchalari xizmatini qo'shganiga katta rahmat deyman. Şu kollektivde şu üniversitede çoğultup bizler şu üniversitenin koldağı gününe gelip turganыңыздар üçün kuş kepsizler. Buna bugün öte жақсы gün, көңіліміз көтеріліп, қанша насихаттарды уктук, қанчалаған дайындарды таптык. Менимче көңіліңіздер көтерді, музыка уктуңуздар, бийледиңиздер, Алла сіздерден баарыңыздардан разы болсын.